Коомдун жаңыланышына биз жаштардын демилгесин колдойбуз. Жаштар ушул жаңы коомдо жакшы турмуш үчүн далалат кылып, мурунку баягы партиялардан келгендердин жаман жактарын кайталабай, азыр эл үчүн иштей турган жаштарды тандап, шайлоого элди үгүттөп, ошолордун жакшы жака багыт алышына биз дагы демилгечи болобуз да. Эми жаштардын келечектеги мыкты коомду курушуна жана жаштардын мындан аркы бакубат турмушта жашашына ушул бардыгыбыз тең, тикебизден тик туруп, жүрөгүбүз менен, акылыбыз менен аңдап, жакшылап, тандап, ушул жаңы демилге көтөрүп, депутат болом деп демилге коюп аткан жаштарды колдошубуз керек да. Биз ошон үчүн карыны дагы, жашты дагы жакшы жака үгүттөөгө ушундай далалат кылып атабыз. Ошондуктан бардыгыңыздарды мен жакшы жака имерилип, жакшы турмуш, жакшы бакты таалайды күтүп, жакшылап тандап, ушуларды колдошуңарга тилектешмин. Жана ушул далалат кылып, элдин жүгүн көтөрөм деп, ушундай жакшы тилек кылып аткан жаштарды бардыгыбыз жаш кары дебей колдоого чакырамын. Жана ошолордун ден соолугу чың болсун, кийин элдин мүдөөсүн аткарып, өзүнүн мойнуна жүктөлгөн жүктү жакшылап, арабасын тартып кетүүгө тилектешмин. Өмүрү узак, ден соолугу чың болсун, акылы менен ушул алган билимин айкалыштырып, эл үчүн кызмат кылсын деп тилеймин. Урматтуу кетментөлүк туугандарым, биз ушуга чейин кимдерди гана шайлабадык. Эми биздин тандай турган кез келди. Урматтуу туугандарым, биз ушуга чейин коррупционерлерди тандадык. Ушуга чейин уруу кескиндерди тандадык. Ошон үчүн биздин Кетментөөнүн экономикасы да өнүккөн жок, Кыргызстандын экономикасы да өнүккөн жок. Ошондуктан мына азыр ушул Токтогул районунан Каракөл шаары жана Ташкөмүр шаары Шамалсайдан бир мандаттуудан ушу Болот Дүйшөналиев деген жигитибиз чыгып атат. Бул жигитибиз мына 2 жылдан бери бычактын мизинде коррупциялар менен күрөшүп, болгон иштерди, аракеттерди жасады. Бир иштесе ушул жигит иштейт. Ал эми урматтуу туугандарым, акчага алданбайлы, тууганчылыкты унуталы, тууганчылык менен мамиле жасайлы. Бирок ар кимибиз жүрөгүбүз менен кеңешип, таза шайлоону өткөргөнгө, акчасыз шайлоону өткөргөнгө аракет кылалы. Мына азыр биз Бишкек шаарынан Дүйшөналиев болот тууганыбызды ушул шаардагы жигиттер, шаардагы туугандары, жаштар, аксакалдар жөнөтүп жатабыз. Колдон келишинче ушул жигитибизди колдоп бериңиздер. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Бүгүнкү күндө ушул биздин инибиз Болот Дүйшөналиев бир мандаттуу округтан депутаттыкка талапкер болуп баратат. Андыктан ушул кыргыз элинде Жалал Абад облусунун, Токтогул районунун тиешелүү райондордун баарын ушул Болотто болгон курч жигитибизди колдоп, кубаттап бериңиздерди сиздерден көптөн көп суранып кетем. Себеби ушундай Болоттой таза, жүрөгү таза, арты таза, иштерман инилерибиз келсе, мамлекетибизге чоң салым кошот. Дагы бир айта кетчү нерсе, ушуреки Болот инимдин тарыхын билбей эл болбойт дейт. Мореке Арык мырза атабыздын тарыхы Болот иним Сарке атадан тараган Арык мырзанын түпкү ата теги Арык мырзага барып такалат. Ошол себептен мен бүгүн ушу Арык мырза ата бабабыздын тарыхы 453 жыл болду. Арык мырза атабыздын өзүнүн аты Болот болгон. Бул дагы тарых кайталанып, ошо Арык мырза атабыздын касиетти колдоп, Болотко өтсүн. Болоттой курч жигиттер ушу ата тегин жолдоп, чоң кыргыз элинин керегине жараган уулдардан болсун деп ушу китепти тартуулап белекке бермекчимин. Болот инимде
кыргыз элимди колдоп кетүүгө чакырып кетем. Assalamu alaikum Kırgız eli, hurmatlı Toktogulduktар. Bugün bizdin Alatoy ayantında Bolot inimiz uşul bir mandаттан Токтогул районунан чыгып аттыр. Ошол Токтогул районунан Болоттой курч болуп, Болотты 2 жылдан бери жакшы тааныбыз, билебиз. Бир эле Болот эле эмес, ар бир район областта Болоттой жаш элим, мекеним деген жаштар да чыгып атат. Мамлекет бирбиз. Ушундай Болоттой жаш балдарды колдойлу, чоң жоопкерчиликти мойнуна алып мекеним деп баратышат. Ушул менен суранып кетет элем аксакалдарга, карыларга, жаштарга ар бириңиздер билип, талдап, тандап, кичине бир тыйын үчүн алданбастан ушундай жаш болсо дагы болот. Курчтугу менен ар дайым чындыкты айтып, сын айтып, көз-көз айтып көргөзүп жүргөн Болоттой инибизди шайлап алалы, алып келип алалы. Ар дайым жакшылык болот мекендин келечеги үчүн. Урматтуу Токтогул эли, сиздерге кайрылып кетет элем. Болот иниңерди, балаңарды, ушул Болоттой курч болотуңарды шайлап алсаңыздар, сиздер утулбайсыздар, утасыздар. Биз колдойбуз, Кудайым буйрса, Болот ар дайым өзүнүн айтканын аткарат, аткарып келатат. Ар дайым чындык үчүн колдойбуз буйрса. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, мекендештерим, жердештерим. Мына ошентип чоң аламан байгенин дагы күрөшкөнгө убактысы келип жетти. Урматтуу жердештерим, урматтуу кыргызстандыктар. Мына бүгүнгө чейин канча деген революциялар болду ушул талаада. Биз мындан кийин жаңы коомду курушубуз керек. Биз таза коомду курушубуз керек. Ал үчүн таза инсандар келиш керек. Мына бүгүн мени жамгырдын, кардын, сууктун ызгарына карабай, мени колдогон элим келип турат. Мени колдогон тууган, туушкан досторум баары келип турат. Мен ушул адамдарга жана келе албай калган адамдарга, интернеттерде мени колдоп жаткан адамдардын баардыгына терең ыраазычылык билдирем. Кудай буйрса биз Бишкек шаарынан жүрүштү баштадык. Биз акчасыз, акчалууларды утабыз. Мындан кийин акчанын күрөшү эмес, акылдын күрөшү болот. Кудай буйрса биз эң биринчи кадамдарды Саргамыштан баштайбыз. Андан кийин Токтогул ичин айланып, биз улуу жеңишке жетебиз. Кыргызстанды Кудай буйрса гүлдөгөн өлкөгө алып келебиз. Эч качан акчам жок деп кайгырып, көңүлүңүздөрдү ылдый салбаңыздар. Мен сиздерге мисал болуп берем. Кыргызстандын бардык бурчундагы, бардык жигиттердин бардыгын чакырам. Келгиле, чыныгы күрөшкө келгиле. Чыныгы мыйзамдын астында, шайлоонун астында таза иллюстрация кылабыз.